5 кесиптик лицей креатив таалим билим берүү комплекси менен профилдик окутуу боюнча кызматташып келебиз. Профилдик окутуунун эң негизги максаты бул балдарды мектептен ажыратпай туруп эсипке үйрөтүү. 312 сааттык окутуу программасы менен бүгүнкү күндө биз Элдос жана Осмонго 2 балага слесарь 3 разряддагы слесарь сантехник кесибин берип атабыз. Бул профилдик окутуу жаңы положение кабыл алынды. Кабыл алганга чейин эле биз креатив таалим менен бирдикте пилоттук режимде окутууну жүргүзө алдык. Мына андан кийин дагы биз азыркы күндө дагы бул билим берүү комплекси менен жакшы иштешүүдөбүз. За время обучения они прошли полностью все сантехнические приборы. Они могут устанавливать ванны, мойки, унитазы, разновидность разных моек, смесители разные, установка водяного счетчика, обслуживание Аристона и установка Аристона. Все сантехнические работы, которые могут встретиться в жилой помещении, они умеют. Также, значит, они знают установление водяного счетчика, теплого пола. Это все в процессе 1,5 лет они изучали. Бүгін кранды орнатқанды көрсетем. Бияқтан су ақса, карнаждың есебінен жақсы бекітілген емес. Бияқтан су ақса, ол сальник сынып қалған. Ал мен бияқтан су ақса, бұл астында крандар жақсы бекітілген емес болсаңдар. Біз бұл 5-ші лицейге келгенге чейин сантехника жайында маалыматтарыбыз жоқ болчу. 2 жыл окудук. 2 жылдын ичинде көп нерсе үйрөндүк. Жана бул башка кесиптен кетсек дагы бул билим биздин өмүрдүн аягына чейин керек болот. Мисал катары унитаздарды жана кантип коюш керек экенин айтып берем. Бул деген полго турган жана инсталляцияга бекитилген 2 унитаз бар. Биринчи унитазды коебуз жана анын үстүнө бачок бекитишибиз керек. Бул бачоктун ичиндеги механизм суу ушка толуп туруп, силер баскычты басканда суу ошондон агат. Механизмди ичине кое алдык. Койгондон кийин ичине атайын бекитебиз. Бекиттикten кийин сальник же болбосо мындай резинка. Бул болсо суунун чыкпашын камсыз кылат. Жана үстүңкү капканын бекитебиз. Ушинтип бекилет, ушуну менен чыкпайт. Креатив таалим билим берүү комплексинин жигиттери мына өтө 210-209 алган ордун жыйынтыгы ушундай экен. Кытайга уже Кытайдын студенти, ал эми Элдос болсо уже Германияга барам деп турат. Ошондуктан биз бул жигиттерге ийгиликтерди каалайбыз. Креатив таалим билим берүү борборунун жетекчилигине абдан чоң ыраазычылыкты билдирип, бизде сиздердей болгон балдар бизден окуп, жалаң эле аттестат эмес, биздин лицейдеги көндүмдөрдү алат деп биз терең ишеничтебиз.